Шакиров көчөсүндө жайгашкан эски көрүстөндү коомдук муктаждык үчүн кайра пайдалануу максатында рекультивациялоо боюнча иштер башталды. Бул тууралуу Ош мэриясынан билдиришти. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев, Ош шаарынын казысы Мирлан Токтомушев, Курманжан Датка муниципалдык аймактык башкармалыктын өкүлдөрү, аксакалдар жана жергиликтүү тургундар чогулуп, жалпы маркумдарга Куран окулуп, курмандык чалынды. Тиешелүү кызматтар тарабынан дезинфекциялоо иштери жүргүзүлдү. Ак көр көрүстөнү мындан 73 жыл мурун жабылган жана анын жалпы аянты 19 сотукту түзөт. Жетинчи каналдын эфирдеги убактысын сайтка саякат берүүсү улантат. Назарыңыздарда мен Улук Бакытов. Саламатсыздарбы? Журналист Ыдырыс Исаков YouTube паракчасына видео жарыялады. Анда Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков менен болгон маекте мэр Жалал Абад шаарынын калкынын саны 183 миллион экенин айтты. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Азыр шаардын калкынын саны канча болуп атат өзү? 183 миллион. Аз экен анда. 183 миллион. Азыр АТР менен кошулгандагысы бардыгы 183 миң болду. Ооба, 183 миллион бул статистика берген расмий маалымат. Анан биздики билесиз, шаарды Сузак району курчап турат. Шаарга бир күндө 9 миллион адам кирип чыгат да. Негизги шаардын өзүнүн эли аз болгону менен сырттан буга байланган жерде иштейт. Мисалы үчүн Ырыс айыл өкмөтүндө, Кызыл Туу айыл өкмөтүндө. Шаардан 3 км, 5 км аралыкта жашаган. Ошолордун саны менен бир 200-250 миллионго чыгат да. Дүйнө чемпионатына тандоонун 3-чү раундунун алкагында Кыргызстан курамасы кече 25 март күнү Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондо Катарды 3-1 эсебинде жеңди. Алгачкы топту атаандаштардын дарбазасына Валерий Кичин, экинчисин Александр Мищенко киргизди. Соңунда Алимардон Шукуровдун тобу Кыргызстандын жеңишин толук камсыздады. Александр Мищенко голду жакында төрөлүүчү баласына арнады. Ал эми Алимардон Шукуров гол ургандан кийин атасынын туулган күнү менен куттуктап өттү. Бергилей кетсек 3 гол тең сол бут менен кирди. Беттеш 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын 3-чү раундунун алкагында болду. Оюндан кийин футболчуларыбыз жеңишти өзгөчө кубануу менен байрамдашты. Эми футболчуларыбыз 2 команда менен ойнойт. Алгач Корея Элдик Демократиялык Республикасы менен 5-июнда конокту. Бириккен Араб Эмирлиги менен 10-июнда Бишкек шаарында беттешет. Учурда биздин команда тайпада 5-чи орунда турат. Курама команда 3-4 орунду ээлей алса, октябрда боло турган 4-чү раундга өтөт. Ал үчүн алдыдагы 2 оюнду жеңип, ал Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Тастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 миң деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери
кусоктору бири бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ушул жерлерди массаж кылып өзүм ата энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Ал эми Катар курамасы 2 оюнда жеңилиш керек. Катарлыктардын атаандашы Иран менен Өзбекистан. Кошумчалай кетсек, президент Садыр Жапаров бул оюнду стадиондон көрүп олтурду. Белгилүү төкмө акын Асылбек Маратов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эскертүү алып чыкканын билдирип, атайын кызматтын башкы кеңсесинин алдынан түшкөн сүрөтү менен бөлүштү. Эскертүү алып чыктым. Эми эгем жар болсун. Эч кимге абак каалабайм. Эл көңүлү шаң болсун деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына. Бирок ал эмнеге эскертүү алганын тактаган жок. Калыстык Кылалыда 2020 жылкы төңкөрүштө ырчы татауландын эмгеги зор болгон. Элди жандандырууда келатат, жаштар келатат деп эски аянтта айкырып, кандуу дүргүткөнү эсибизде. Эл өрүгөн топту козутканы кантип танабыз. Айтор эмгеги зор эле. Бийлик татауланды баалап, мамлекеттик сыйлык ыйгарып койсо жарашмак экен. Төңкөрүшкө чындап салым кошкондор четте калышып, куйтулар ажонун коюн колтугуна кирип кетишкени кантебиз. Азырда кеч эмес, кулак кагыш деп жазды Азия News гезити. Кыргызстандын футболчулары кимин аткаруу учурунда өздөрүнү коштоп чыккан кичинекей балдардын үшүп жатканын байкап, дароо сырткы кийимдерин чечип кийгизишти. Мындай видео социалдык тармактарга таркап, колдонуучулардын жылуу пикирлерине ээ болгон. Андан сырткары улуттук курамабыздын чабуучусу Кожо Жоэл менен талаага чыккан кичинекейге орнотулган камера аркылуу анын эмоциясын көрүүгө болот. Америкалык тургун үйүнүн короосуна кирип алган аюуну адаттан тыш жол менен кууп салды. Нью-Йорк Пост жазгандай, Түндүк Каролинанын жашоочусу жаныбарды кетирүү үчүн аюунун костюмун кийип, ага тап берген. Анын бул аракети ийгиликтүү болгон. Мына ушундай жаңылыктар менен сайтка саякат берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт.